иштер министрлигинин аймактык бөлүктөрүнүн ички аскерлердин балансына өткөрүп берилген автоунаа каражаттары тапшырылсын. Тапшырылып аткан автоунаалар ушу жердеги ички иштер органдарынын кызматкерлерине өлкө башчыбыздын атынан, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевичтин атынан берилип жатат. Бул автоунаалар ушу элдин кызматына сервистик тейлөөгө, андан тышкары ушу милициянын аймактык пунктунда иштеп жаткан участкалык инспекторлорго, жаш өспүрүмдөр менен иштөө кызматынын кызматкерлерине атайын берилип жатат. Кыргыз милициясынын 102 жылдыгына карата бүгүнкү күнү 102 автоунааны жердеги ички иштер органдарына тапшырып берип жатабыз. Ички аскерлерге дагы биз жаңы автоунаалар берип жаткан себебибиз стратегиялык объектилерди кайтарууда ошол жерде өздүк курамга тиешелүү иш-чаралар жүргүзүүгө багытталган. Кайрылуу күзөт кызматына дагы ушу Бишкек шаарыбыздын аймагында дегеле болсо кайсы жерде болбосун милиция кызматкерлери жакшы заманбап шартта иштесиндер. Бүгүн ушу түзүлүп жаткан шарттардын баарын өлкө башчыбыздын атынан сиздерге атайын тапшырып жатабыз. Бир эле автоунаа эмес, жашаган шартындагы баардык каражаттары менен санариптештирилген күзөт дагы жасап беребиз. Автоунаалар ак жолтой болсун, берилген автоунаалар элдин кызматында иштесин. Рахмат сизге. Мен Орто Нурадан келдим да турабы. Мурун машинең бар беле? Жөө кыдыкчың да. Жанагы милиция аймактык пунктунда жашап атасың турабы. Канча балаң бар? 2 кызым бар. 2 кызың менен, келинчегиң менен ошол жердесиң. Алган айлыгың канча? 96. 96 миң сом. Жетеби ошо? Турабы. Канча сезонду кийимиң бар? Форма. Форма, жайкы, үйүң жылуу, светин бекер, мамлекет көмүр берип атат. Эмне кылыш керек мындан? иштеш керек. Жакшынакай кылып туруп колдообуз. Өлкө башчысы атайын берип аткан ушу серги жасалып аткан камкордук.